Өткөн жылдын декабрь айынын соңунда Кытайдын Ухань шаарынан чыккан коронавирус дүйнө жүзүн каптады. Ал мартты ортолоп Кыргызстанга дагы келди. Андан баштап биздин өлкөдө алгач өзгөчө кырдаал, андан кийин өзгөчө абал киргизилди. Аны менен катар билим берүү тармагы дагы онлайн режимде сабак өтүүнү, дистанттык негизде сабак өтүүнү баштады. Балдар мектепке, ал эми кичинекейлер болсо балдар бакчаларга барууга тыюу салынды. Бүгүнкү күндө болсо алар ошол 2 ай аралыгында дистанттык түрдө окуу билимин алып, бүгүнкү күндө дагы санитардык эрежелерди, нормаларды сактоо тартибин эске алуу менен бирге жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүштү. Аны менен катар алтын тамга аттестатына ат салышты. Бүгүнкү күндө алар кандай ийгиликтерге жетишти? Тараптар телеберүүсүндө дал ушул теманын алкагында талкуу жүрөт. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз темабызды мамлекеттин келечеги билимдүү жаштардын колунда деп атадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алгач мен сиздерди бүгүнкү биздин студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, андан соң биз маегибизди улантсак. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Айнура Маданова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектеп гимназиясынын окуу бөлүмүнүн башчысы Мелисбек Матраимов, ошол эле мектептин мугалими Фуркат Примбердиев жана ошондой эле ата-энелер, эң жогорку балл алган, мындайча айтканда, ийгиликтерге жетишкен окуучуларыбыз дагы келип отурат. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келиптирсиздер. Айнура эжеке, мына биз билгенден биз тартыптагы жүрдүк, сиздер менен кошо да жүрдүк. Буйруса жалпы республикалык тестирлөөнү да өткөзүп алдыңыздар. Алтын тамга сертификатына сынакты өткөзүп алдыңыздар. Биз угушубузда расмий маалыматка караганда Жалал Абад шаары алдыда. Ошондуктан бүгүн кантип ийгиликтерге жетиштиңиздер, кандай таризде даярдандыңыздар буларга, анан кийин эң башкысы ошо онлайн режиминде окуу процессине балдар кандай катыша алышты? Ушул багытта бир аз бизге маалымат берип өтсөңүз, андан соң биз мүмкүн жетишкен ийгиликтер менен кошо эле маселелерди дагы талкуулайбыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу эжеке агайлар. Туура айтасыз, быйылкы окуу жылында абдан өзгөчөлүктөр чоң болду. 2019-2020 окуу жылдын соңунда аяктоо процессинде биз аралыктан окутуу ыкмасы менен окуттук. Бул аралыктан окутууну уюштурууда албетте Кыргыз өлкөсүнүн билим берүү жана илим министрлигинин атайын буйруктары, атайын иш-чаралык пландарынын негизинде биз пландарды түзүп, буйруктарды кабыл алып, мугалимдерге жана ата-энелерге, окуучуларга түшүндүрүү иштерин алып бардык. Адегенде биз ушул аралыктан окутууга окуучуларыбыз даярбы, мүмкүнчүлүктөрү барбы, үйүндө кандай шарттары бар, атайын иликтөө иштерин жүргүздүк, мониторинг жүргүздүк. Кимге кандай жардам керектигин аныктап алдык. Ошонун негизинде биз балдарга зарыл шарттарды түзүп берген соң сабакты баштадык. Өзүңүздөр көргөндөй, аралыктан окутуу бул өтө чоң күчтү талап кылды. Абдан чоң изденүүнү, чыдамкайлуулукту, эмгекти, түшүнүүлүктү талап кылды да. Бул мезгилде мына балдарга атайын республикалык телевидениелерден сабактардан видео сабактар даярдалып, видео сабактар көрсөтүлдү. Мындан тышкары биздин өзүбүздүн мугалимдерибиздин күчү менен мектептерде кайтарым сабактар түзүлүп, окуу жүктөмдөрүнө ылайык сабактардын жүгүртмөсү иштелип чыгып, жума сайын окуучуларга, ата-энелерге жеткирилип турду. Ошондой эле О мобилдик тиркемеси, Мегаком мобилдик тиркемеси, ошол видео сабактарды убагында көрө албай калган окуучулар үчүн YouTube телевидениялардан атайын сакталды. Ал эми окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн ынтымак телевидениясынан көрсөтүлдү. Деги эле ошол окутууну уюштурууда өтө уюшкандыкта жакшынакай балдарга шартты түзүп бергенге аракет кылдык. Бирок ушул шарттарга карабастан биздин окуучуларыбыздын окуу тарбиядагы жетишкендиктери бизди абдан кубандырды. Бул жерде ушул мамлекеттен түзүлгөн камкордугу, ата-энелердин биз менен биргеликте чогуу иштеген аракети, окуучуларыбыздын сабакка болгон, келечекке болгон умтулуу максаты, мугалимдерибиздин педагогикалык чыгармачылыгы деп ойлойм. Мына анын арасында жалпы эле коомчулук, мына сиздер биздерге чоң жардам бердиңиздер. Тынбай ушул телевидение аркылуу балдарга ушул сабактарды жеткирип, ошондой эле өзүңөр көргөндөй ушул учурларда бир эле сабак эмес, андан тышкары ар кандай кырдаал да болуп жатты да. Ар кандай зордук зомбулуктардан алдын алуу максатында дагы иштерди жүргүздүк. Мына ошентип келип 11 класста быйыл биздин шаарыбызда
663 окуучу 11 класста аяктап жатты. Алардын ичинен 507 бала, 87% балабыз жалпы республикалык тестилөөгө каттоодон өтүп, каттоодон өтүштү. Калганычы? Ал эми калган балдар, мына аз эле балдар калды. Ошол балдардын арасынан алар убагында кандайдыр бир шарты болбой каттоодон өткөн эмес болсо, кечээ күнү 21-22 тестилөө күндөрү өткөрүлүп, 20-июнь күнү кечиккен тестөөдөн бизден 43 окуучубуз кайрадан каттоодон өтүштү. Ошондой эле Америка Кошмо Штатында балдардын мындай билимин алмаштыруу боюнча атайын долбоор бар, Фликс билим берүү борбору дейт. Бул дагы биздин сыймыгыбыз. Биздин 4 окуучубуз 1-мектептен, 14 мектептен, 16 мектептен Фликс программасы боюнча окуп келген окуучуларыбыз дагы ушул каттоодон өтүп тестилөө тапшыра алышты. Ошондой эле алар аралыктан бүтүрүү экзамендерин тапшырып, жакшы жыйынтыктарды алдык. Ошондой эле 9 класстардын арасынан 1838 окуучу 9 классы бүтүп жаткан болсо, алардын ичинен 138 окуучубуз өзгөчөлөнгөн көйлөк менен окууну аякташты. Бул учурда мен алтын тамгага да токтолуп кетейин. 11 класстардын бүтүп жаткан окуучулардын арасынан 10 жана 11 классы эң мыкты 5 деген баага окуган балдар педагогикалык кеңешменин чечими менен тандалып, жана өзүнүн ыктыяры менен ушул стандартташтырылган тест түрүндөгү алтын тамга тестин тапшырышат. Биздин шаарыбыздан 63 бала талапкер болду алтын тамга аттестатына. Өзүңүз күбө болгондой 14-июнь күнү биздин 13 Роза Азимов атындагы орто мектебинин базасында жалпы область боюнча 261 окуучунун катышуусунда болуп өттү. 4 предметтен. Бул алтын тамганы уюштурууда биз колубуздан келген жардамды жасадык. Балдардын ден соолугунун, өмүрүнүн коопсуздугун сактоо максатында жалоос шаардык мэриябызга рахмат айтып кетсек болот. Ошондой эле медициналык кызматкерлер, ички иштер кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы деги эле жалпы биздин коомчулук сыртта калган жок. Ушу балдарыбыз үчүн биз менен теңме-тең жардам беришти. Мектептерди бир күн мурун тазалыктарын өткөрүп, санитардык гигиеналык нормаларды сактап, дезинфекциялап, балдар үчүн атайын санитайзерлерди уюштурдук, ковриктер жана башкалардын баарысын сүлгүлөрдү койдук. Аралыктары 1,5 метр, 1 метрден балдарды отургузуп жайгаштырдык. Ошондой эле балдардын тестилөөгө киргенге чейин алардын дене табы медициналык кызматкерлер тарабынан текшерилип, ден соолугу жакшы болгондо гана биз киргиздик. Ошентип алтын тамгадан биз өтө кубандык. Быйыл аралыктан окутууга карабастан өткөн окуу жылына салыштырмалуу абдан чоң жетишкендикке жетиштик. Быйылкы бүтүүчүлөрүбүздүн 17 окуучу. Тактап айтсам, ошол Михаил Бабкин атындагы 1-мектеп гимназиясынан 1 окуучу, Бекмамат Осмонов атындагы 5-мектеп гимназиясынан 2 окуучу, ошондой эле мына жалпы орто билим берүүчү мектебиз Роза Азимов атындагы номер 13 орто мектебинен 1 окуучубуз, балдар лицейинен Курманбек Батыр атындагы балдар лицейинен 5 окуучу катышса, 5 окуучу, Зура Нурматова атындагы кыздар лицейинен 5 окуучу катышып, 5 тең тастыктап, жыйынтыгында 17 окуучубуз алтын тамга артыкчылыгы менен аттестатка ээ болуп, бүгүнкү күндө колуна алышты. Куттуктайбыз. Бул сиз өткөн жылга салыштырмалуу жогору деп айттыңыз да, канча коэффициент болду ошондо? Өткөн окуу жылында айтып койсом биз 4 окуучу аяктады эле алтын тамга аттестаты менен. Балдар лицейин кошкондо 5. Мындайча айтканда канчосу ага талапкер болуп, 4 алган, Канчосу талапкер болду? 5 окуучу тастыктаган. Өткөн окуу жылында 37 окуучусу 5 окуучу тастыктаган. Анда аябай жогору көрсөткүчтүү быйыл окууну жыйынтыктапсыздар да, быйылкы окуу жылда. Аябай сонун, анан санитардык эрежелерди сактаган жагыңыздарга дагы биз аябай мындай кубандык, барып көрүп тартып аттык, көрүп аттык ал нерселерди кантип уюштурганыңыздарга, ал үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан мен бая суроо бере албай калдым, ошол жалпы республикалык тестилөөгө катышпаган балдар жөнүндө, бир себептер менен. Буга катыш же катышпа деп мындай сиздер тарабыңыздардан бир көзөмөл болуу, мындай же билбей калдыңыздар? Абдан туура суроо айтасыз. Бул жалпы республикалык тестилөө бул абдан маанилүү иш-чара. Бул балдардын келечеги,
келечегинде алар балдар өзү сүйгөн кесипти тандап алып жогорку окуу жайларына тапшыруучу негизги иш болуп эсептелет да. Ошондуктан бул жерде биздин мугалимдердин өтө чоң милдетибиз бар. Биз мугалимдер балдарга мына менин мугалимдерим отурушат, 9-10 класстан тартып эле биз балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштайбыз. Келечекте кайсы кесиптин ээси болгусу келет жана кандай жол менен ага жетише алабыз. Ошондой эле ата-энелер арасында да түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Өзгөчө 11-класска келгенде мына республикалык тестилөө каттоо жүргүзгөндө мына маалымат массалык каражаттар аркылуу чагылдырылат. Ушул каттоо болуп жаткандыгы жөнүндө мектепте ата-энелер чогулушун өткөрүп аларга кененирээк түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мына быйыл 663 жогоруда айтып өттүм, 663 бала бүтүп жаткан болсо 508 бала учурунда каттоодон өттү деп. Бизге могу карантин шартына карабастан балдар ата-энелер убагында эле каттоодон өтүп алышты. Анткени маалымат өз убагында жеткирилди да мугалимдер тарабынан. Эми кандайдыр бир себептер менен ден соолугуна байланыштуу балким ооруканада жатып калышы мүмкүн. Балким ата-энесинин кызмат абалына байланыштуу башка региондордо, республикада болуп калышы мүмкүн. Балким спартакиадаларда катышып калышы мүмкүн. Же болбосо ошол тестке акы төлөм да таппай калышы мүмкүн да. Анткени бул акчалуу да. Ошол мезгилдерде Кандай төлөмү? Тестке канчадан төлөнөт? Ар бир тесттин баасы 370 сом өлчөмүндө төлөнүү керек. Бул мезгилдерде ошол убагында каттоодон өтпөй калган балдар үчүн мына айтайлык 15 майга чейин тест күнү белгилүү да, 1 айга чейин каттоо жүргөн болсо, андан кийин кечиккен каттоо күнү болот. Ошол күндө өтө алышат. Мына ушул мезгилде азыр мен учурдан пайдаланып айтып койсом болот. Бул жерден бир эле ушул 11-классты бүтүп жаткан окуучулар эмес, кандайдыр бир себептер менен өткөн окуу жылында тапшыра албай калган болушу мүмкүн. Ошондой эле орто окуу жайларында окуп жаткан акыркы курстун студенттери дагы тапшыра алышат. Мына ошондой кечиккен балдар болгон болсо, 5-июлдан 9-июлга чейин Ош шаарында кечиккен каттоо жүргүзүлөт. Алар эч кандай мындай документ даярдабайт, мисалы мен мына 3 жыл өтпөй калганмын, эми өтүп атам деген бир справка дейбизби, тактама дейбизби? Андай нерсе эмес эле ошол сиз айткан 370 сомду төлөп туруп эле катыша береби, кандай болот? Жок, керектүү документтер зарыл. Бул үчүн балдардын сөзсүз паспорту, ID карты, 3-4 өлчөмүндөгү түстүү фото сүрөтү, акыркы мезгилде түшкөн сүрөттөрүнөн, ошондой эле ошол атайын орто окуу жайында окуп жатат да, акыркы курсунда окуп жаткандыгы анык деген тастыктаган тактама керек. Тактама, анан өзүнүн тандаган предметтерине жараша РСК банкка акы төлөм, ар бир предмет 370 сомдон турат. Ошентип 4 документ. Тактама. Башка аймактагылар дагы Ош шаарына барышабы себеп? Каттоодон анткени ошол түштүк регион үчүн, Ош, Баткен, Жалал Абад шаары үчүн, кечиккендер үчүн гана, кечиккендер үчүн гана. Ошол жогорудагы себептер менен кечип калгандар үчүн гана ошо түштүк региондо үчүн Ош шаарында өтөт. 4 документ менен барып, Ош шаардык билим берүү бөлүмүнөн каттоодон өтүп алышат. Ал эми республиканын борборунда тургандар үчүн Бишкек шаарынан каттоодон өтө беришет. Анан дагы менде бир суроо да, Айнур эжеке. Мели кийин берейин, башкаларга кезек берели, Макул. Андан соң ошол төлөмдөр боюнча кийинчерээк сөз кылабыз. Айнур эжеке келип отурат бул жерде, ата-эне Кушматова эжеке, саламатсызбы? Айнур эжеке, мына канча балаңыз бар? Канча балаңыз мектепте окуйт? Мен 4 балам бар. Акыркы кичинекей кызыбыз быйыл бүтүрдү 11-классты. Демек, онлайн окууга кичинекей кызыңыз илешип калыптыр да, мындайча айтканда, Бирок неберелериңиз, мындай окуп аткан тааныштарыңыз барбы же жокпу? Тааныштарыбыз, кошуналарыбыз бар. Кошуналарыңыз бар, Ошол 2 ай аралыгында кандай сезимдер болду да? Мисалы, кошуналарыңыздар деле, мугалимдерден деле угуп аткандарсыз, бул окуу аралыкта окуу ата-энелер үчүн кандай роль ойноду? Жакшы суроо. Бизде ошол ата-энелерде айрыкча жогорку класстын окуучулары үчүн бир аз жеңил болсо, ошол начальник класстарда бир аз кыйынчылык туудурду деп ойлойм. Себеби балдар окуй албай, же болбосо телефонду колдоно албай, ошондой бир проблемалар болушу мүмкүн. Ошондой нерселерди айтып атышты. Бирок мен өзүмдүн кызым интернет булактарынан, мугалимдердин айткандарын ошондой эле
ТВдан берилген баардык сабактарды көрүп атышты. Сиз ошол 11 класс дегениңиз үчүн мен кызыңыз кандай окуду деп сурабадым. Себеби 11 класстын кыздары, балдары эми интернетти бизден жакшы түшүнөт, алар кантип колдонушту. Эжеке, сиз дагы ата энесиз, өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, микрофонду берсеңиз, Фуркат мырза. Мен ата энемин, мен дагы кызым окуйт мектепте. Атыңыз, фамилияңыз? Пакирдинова Гүлмайрам атым. Гүлмайрам эжеке. Канчынчы класста окуйт кызыңыз? 4-класста окуйт класста. кызым. Мына эми ушул суроону сизге берейин. Кандай күндү өткөрдүңүз ошол 2 айда? Кантип үйрөндүңөр? Кандай эмне жүктөлдү сиздердин мойнуңуздарда? Ата эне катары биз биринчи эле ошо телефон камсыз кылууну ойлоно баштадык. Бизге жарыяланып, биринчи 16 марттан баштап бизди каникулга тараткан бойдон пока түшүнбөй билбей аттык. Анан 8 апрелден уже айта баштады телевидениеден. Ошо сабакты көрөсүңөр, анан группаларды түзө баштады класс жетекчиси. Телефон менен камсыз кылууга аракет кылдык. Эми бизде өзү мурун, мен 1 ай мурун эле туулган күнүнө телефон алып бергемде, мага ошол неме болуп калды. 4-класста окуган балаңызга, кызыма. Анан башка көп үй бүлөдө 3-4 баласы барлар чындыгында кыйналды окшойт башында. Себеби ата энесинин бир телефонуна 3-4 бала мындай неме кылып. Мугалимдин кадырына жеттикпи? Жеттик, аябай жеттик да, себеби түшүнүп калдык кандай болот экен. Ошол моментти саатты күтүп отуруп балдар баардыгы көрүп атышты. Телевидениеден көрүп, андан кийин ар бир окуучуга мугалим зерикпей жооп кайтарып, алардын үй тапшырмасын мындай текшерип, баа коюп, балага кызыктуу да баа алыш. Ошо бирок кыйынчылыктар башында кичине болгону менен аябай жакшы мындай болду да бизгечи. Ата эне мугалимдердин немесин билдик. Бирок баягы телефон ден соолукка зыян дегендей ата энелер дагы болдубу? Мисалы ошо мындай каршы пикирин билдирген. Же болбосо мындай окутуу болбойт экен, бизге жакпады дегендер болдубу мисалы арада? Же баары эле мындай көндүбү ошол тартипке? Эми ар кандай ата энелер дагы болду арасында. Бирок биздин класстын өзү 41 окуучу бар, биздин класста. Класс жетекчиси аябай мындай ответственно ошого неме мамиле жасады да. Туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан көп деле андай немелерди биз балаңыз керектүү деңгээлде билим ала алдыбы? Сиздин оюңуз боюнча? Мектептегидей мектептегидей, может быть, ала албагандыр, бирок ошол окуткан предметтер, основной предметтерден жетиштиктүү эле деңгээлде алды. Себеби интернет булактарынан аябай көп немелер чыкты да, мындай кошумча. Ай билим дегенге кирип тест, өзүнчө тест өткөрүп. Мындайча айтканда, баланын ата энесинде көп роль ойнолду бул жерде, кызыгуусуна. Анан кызым англис тилден кичине кыйналды эле, анан мен ай билимден көчүрүп берсем, ал кызыгып алыптыр. Ал айтып калды, оказывается, бир эле английский эмес, а жерде немец тили бар экен, япон тили бар экен, өзүм үйрөнүп алсам болот экен деп аябай кызыгып калды. Мындайча айтканда, интернеттин жакшы жагын пайдаландык деп айтсак болот экен. Аябай көп пайдаландык. Рахмат, Фуркат мырзага микрофонду сунсаңыз. Фуркат мырза, биз билгенден сиз Жалал Абад шаарында аябай мындай элге таанымал, анан кийин өзүңүздүн ошол берген усулдук методдо усулдук сабактарыңыз менен мындайча айтканда мындай көптөгөн ийгиликтерге жетишип келесиз да ар дайымчы. Балага көзүн карап билим берген жеңилби? Же болбосо интернет аркылуу жеткирген жеңил экен? Эмне кандай мүчүлүштүктөргө туш болдуңуз, же болбосо сизге жеңил болдубу? Эмне болду билим берүүдө? Эми Кыргызстанды алып карай турган болсок, бул жалпы эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө боюнча биринчи болуп бул опыт болду десек да болот. Бул дистанттык окуу, неме өзгөчө окуу. Санариптештирүү жылына кошулган салым болуп калды да эми. Салым болуп калды. Кыргызстан как раз ошол тема боюнча жыл тандаган, и бизде кичине даярдалык болгон bizde. Буга чейин, Буга чейин кичине даярдалык болгон, чүнкү мектептерде уже проекттерди колдонуп, мугалимдер интернет булактарын, YouTube'тан материалдарды колдонуп, уже кандай бир немеге эришкен, неме колдонушту башлаган. Ошон үчүн мугалимдерге кичине бул жерде ошол жерлери кичине жеңилдик берди. Бирок окуучуну көзү карап туруп сабак берип, анан кийин ал окуучуну өзү жазып атабы телефон аркылуу WhatsApp'ты, же аны акасы, үкасы, же болсам ата энеси, же бир кандай бир шарттар менен бир немесини биз байкаш татал. Ошон үчүн бизде баягы жаман окуган окуучулар да болду, аябай жакшы окуп кетти. Биз сүйүндүк.
бирок кээ бир маселелер болуп калды. Математика татаал предметтердин бири деп эсептелет. Бизге ошол бор, ошол даска болбосо бизге, конечно, теманы түшүндүрүш өтө бизге кыйын, татаал, аябай татаал. Эми ошону бир эле сөз менен мындай жеткириш математиканы аябай татаал деп ойлойм. Ошон үчүн бизге, конечно, математиканы кээ бир окуучулар түшүндү, сабак учурунда жетип барган окуучу жетти. Бирок сабак учурунда ошондой татаал берилген материалдарды, тем более бул дистанттык окууда аларга действительно татаал болду деп ойлойм. Ата энени бул жерде башталгыч класста жардамы аябай чоң болду, салымы чоң болду. Бирок жогорку класста ата энени да туура түшүнүш керек. Аларда мисалы үчүн 9-10-11 класстарда математика формулаларыбыз бар. Аябай азыр математика китептери логикага бай болуп кетти азырчы. Аябай ошо логика азыр заман талапы болгон. Критическое мышление деген логикалар аябай көп мисалдар математика сабагында. Аларды, конечно, жеткириш аябай кыйын. Бизге мисалы үчүн математиктарга, конечно, бул кичине татаалчылыгын неме кылды. Но бирок видео сабактар конкурсу мынандай болду, неме кылдык. Эми ошол бүт проблемаларды эсепке алган, эсепке алып туруп, ошол видео сабактар даярдашка аракет кылдык. Ошол Санарип мугалим конкурсу катышып көрдүк ошол сабактар менен. Менин оюмча ошону туура баалады. Туура баалап, потому что бизден ошо именно темаларды даярдап атканда аябай татаал темаларды, аябай ошол теманы логикалык жактарын неме жоюуга, мындай ачууга аракет кылдык биз. Ошону менин оюмча ошол жюри мүчөлөрү ошону туура баалап, мен билишимче ошол жерлер биз утугубуз болду. Биз билдик, 2 ай аралыгында онлайн окуган предметтерде өтүлгөн темаларга жеңилдиктер берилди деп айтып атышты. Билим берүү жана илим министрлигинен келген өкүлдөр айтып атышты. Ошол нерсени 2 ай аралыгындакыны кошподук биз деп. Бул нерсе бардык эле окуучуларга жеңилдик болду болуш керек деп ойлойм. Анан дагы Фуркат мырза дагы кошумча суроодо, мисалы мугалимдин эң мындай жогорку утушу бул баласынын ошол олимпиадада, окуучусунун олимпиадага да жетишкен ийгилиги да. Бул ошол жыл акырында сиздерди же жогоруга көкөлөтө турган көрсөткүч, же болбосо мындай текке кетирипмин да мээнетими деп тескерисинче багыт ала турган көрсөткүч да. Быйыл ошол олимпиадага катышкан дейбизби, же ошол мисалы бир предметти жакшы көргөн окуучу болот да, ошол алып кеткен, туурабы? Ошолорго билим берүүдө бир эле аралыкта окуттуңузбу, же болбосо аларга мындай өзүнчө дагы көңүл бөлдүңүзбү? Олимпиада боюнча, олимпиада менин эң сүйүктүү темамдан бири деп эсептейм. Математикага, потому что мен өзүм математика сабагын сүйөм, кызыгам өзүм. Ошон үчүн балдарды ошол сүйүүдү жеткиришке аракет кылам. Ошон үчүн быйыл сентябрь 20 сентябрдан 3 күн биз Искөл шаарына барып туруп республикалык олимпиадага катышып келдик. Биринчи мектеп окуучусу Садырбеков Санжар биринчи место республика боюнча ээледи. Бул да ошол чоң Жалал Абад үчүн чоң ийгиликтен бири деп эсептейм. Андан сырткары көп окуучулар бизде, мисалы үчүн мына Кыргыз-Түрк лицейи неме уюштурган АКМО 6-класстар арасындагы олимпиадаларга катышты. Шаар деңгээлинде болуп туруп, ошо эле Санжар, Раатбек, неме Ариет балдарым ошо 1-чи, 2-чи, 3-чү местолорду ээлешти. Мен да андан да сыймыктанам, кубанам. Андан бөлөк көп онлайн олимпиадалар болду. Конечно, российский олимпиадалар болду. Кээ бир олимпиадаларга катышты балдар катышып, өздөрү кызыгып калды ошол олимпиадаларга. Ийгилиги бар аларды. Андан бөлөк бир американский фонд бир математикадан олимпиада өткөрдү. Аны жыйынтыгында күтүп атабыз азыр. Андан бөлөк юный Пифагоры в мире техники деген олимпиада жылына өткөрүп турулат. Ошол олимпиададагы балдар катышты.
өттү. Эми азыр 3-чү туруну же Бишкекте болот, же болбосо кайра эле онлайн неме кылып атабыз. Биз да ал жоопторун күтүп атабыз. Ал жерге да 7 балам катышты. 7 балам азыр республикага катышууга жолдомо алды. Алар эми сентябрьде планда немесинде кетип атат. Эми сентябрьде карайбыз. Эми кандай болот экен учурдагы абалды карайбыз да. Ошого олимпиада ошол боюнча калды. Ошо сырттан окуу боюнча, ошо дистанттык окууда ошо эле балдар, ошо эле математика кандай катышкан болсо ошондой эле мисалдарды сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу, Zoom аркылуу, Google Class аркылуу мага жөнөтүп турушту. Кээ бир мисалдарын мен кайра эле кайтарым байланышты. Обратная связь кадимгидей эле болду. Мындайча айтканда бардык нерсе мугалим жана ата энеге байланыштуу экен, баланын кызыгуусуна, себеби дегенде мен азыр угуп атып таң калып атпаймынбы? Онлайн режимде болсо дагы канчалаган конкурстарга балдарын катыштырганга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берди да, кызыктырып аларды. Мисалы мен үчүн бул жаңылык болду. Мен ойлодум, эми 2 ай балдар телевизордон көрүп эле ошо бир нерселер жазып отурду десек, көрсө бул нерсенин баардыгы ошо мугалимге көз каранды экен. Сизге терең ыраазычылык, көптөгөн таланттуу жаштарды тарбиялап чыгара бериңиз. Жогорудагы кызга микрофонду берсеңиз, Акмарал, Акмарал сиз микрофонду бул жакка бериңиз. Акмарал Канатбек кызы дейт, Жалал Абад шаарындагы номер 14 инновациялык мектебинин бүтүрүүчүсү. Акмарал, сиз үчүн 2 ай аралыгында дистанттык негизде сабак окуу, жашооңузда эмне өзгөрүүлөр болду? Биринчиден бул Үйдөн чыга албай калдым. Кайтып бериңиз. Биринчиден биз баарыбыз 11-класс бүтүрүүчүлөр ортуга даярданып, карантин болуп калган үчүн биз башка эжекелер менен сабактарга даярдана албай калып, өзүбүздүн агайлар эжекелерибизге ыраазычылык билдирем. Анткени биринчиден ар бир мектепте эле уюлдук телефон менен колдоно албаган эжекелер бар. Ошолор аракет кылып, үйрөнүп, биз менен Zoom, Telegram, WhatsApp социалдык сеттерге кирип, бизге ар бир теманы түшүндүрүп, андан да бизге ортуга мисалдарды жөнөтүп, биз менен темаларды бизге түшүндүрүп, ошо аракет кылды. Ошолорго ыраазычылык билдирем. Өзүмүн ортуну жаңы эле тапшырдык. Куттуктайм. Рахмат. Кандай ийгиликтер болду? Жакшы. Ооба, жакшы эле. Алтын тамгага да катыштыңыз, Алдыңызбы? Тастыктаңыз. Тастыкталганбыз, Куттуктайм, Бул кыздар. ийгиликтер болсун. Бул кыздар Бул да кыздар тасталган. тасталган. Аябай сонун. Мына ушул алтын тамгага аттестатына ат салышып атканыңыздарда, кандай даярдыктарды көрдүңүздөр? Анан кийин кандай мындай мүмкүн мен ошол 2 ай аралыгында алган билимим дейсизби, же 1 жыл аралыгында алган билимиңиздер, негизи бул ушул мектептен бери келаткан билим деңгээли өлчөнөт, бул жерде. Кайсы предметтен деле же болбосо кайсы жеринен кыйландыңыз, же эч нерседен кыйланбадыңызбы? Эмнеси жакты, эмнеси жакпады? Биринчиден албетте бул 1-класстан 11-класска чейин өтүп келаткан эле темалар болду. Кыйналганым бул историядан. Историядан ушул карантин убагында историяны аябай даярдандым. Ооба. Башка сабак бул русский, математика, химиядан тапшырдым. Ушул эле сабактарды. Негизи өзү тарых предметин анча сүйбөгөн бала математиканы сүйөт да. Ошондой болот. Математиканы сүйсөңүз керек, Химия. Ооба. Русский, математика, химия, историядан тапшырдык. Русский, математика, химияны мен ортуга даярданып эме кылам, ошондуктан мага кыйынчылык деле болду. Жаралган жок, Ооба. Бул история Кыргызстан. Келечекте ким болгуңуз келет? Кайсы адистикти тандайын деп турасыз? Мен келечекте ошо КГМА университетине тапшырып врач болгум келет. Ийгилик. Рахмат. Шериңизге берсеңиз, чоңузга. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, атыңыз, фамилияңыз, кайсы мектептен келдиңиз? Саламатсыздарбы? Менин атым Кылычбекова Аймири. Мен номер 5-мектеп гимназиясында окуп бүтүрдүм. Мен быйыл 11-классты өзгөчө форматта бүтүрдүм. Бирок бул форматта бизге жардам берген ага эжекелерибизге, ата энебизге эң чоң таазим этебиз. Ата энелерибиз бизге чоң мүмкүнчүлүк берди. Бизге ар бир проблемабыз болуп чыгып калса, ар бирин чечүүгө жардам берип, ар бирибизди карады. Алтын тамга сынагын
оңой эле болду мен үчүн. Алтын таңга эң жакшы форматтуу өттү. Баары таза, баары кам көрүлгөн форматта өттү. Келечекте Мен келечекте программист болгум келет. Буюрса Бишкекке окууга тапшырам. ийгилик каалайм. Албетте өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүңүздөр. Эң башкысы санитардык эрежелерди аткарыңыздар. Рахмат. Агайга берсеңиз микрофонду. Бул жерде бизде Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектеп гимназиясынын окуу бөлүмүнүн башчысы Мелисбек келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мелисбек, биз билгенден Жалал Абад шаарында ошол Курманбек Батыр лицейи, Зура Нурматова лицейинен сырткары дагы ушул 5-мектеп, 1-мектеп, 14-мектеп ар дайым алдыда келет да, билебиз да. Айрыкча ушул 1-мектеп өзүнүн окуучулары менен ар дайым мындай коомчулукка жакшы жагынан көрсөтүлүп келет да. Азыр дагы ошол эле темпте кетип атабы? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биздин Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин мектеби буга чейин коомчулук менен, ата-эне менен, окуучулар менен, мугалимдер буга чейин бирдикте кандай иш алып барса, мындан кийин деле ошондой эле иштер алып барылып атат, ошондой эле ынтымактыкта бирдикте иштеп атат. Анткени эч качан ата-эне, мугалим, окуучу, коомчулук эриш аркак бирдикте бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдикте иш алып барбаса, анда эч качан иш алдыга жылбайт. Ошол эле биздин 1-мектеп, ошол эле мурун кандай 1-мектеп болуп, кандай конкурс болбосун, кандай олимпиада болбосун, кандай жылдын мыкты мугалимдери болбосун, кандай класстан тышкаркы шаар масштабта, область, республикалык масштабта өткөрүлбөсүн, ошондой конкурстарда дайым биздин мектеп ошо алдыда умтулуп иштеп келет. Албетте бул ийгиликтерге жетиш үчүн мен айтып келген бир жактан ушул ата-энелер, бир жактан биздин билимдүү окуучуларыбыз, ошондой эле иштеп жаткан мугалимдерибиздин эмгеги аябай чоң, зор деп эсептеймин. Кудай кааласа мындан кийин дагы биздин мектеп ошол 1-мектептин намысын коргоп, ар дайым биринчиде келет деген ойдомун. Анткени ошол биздин шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан коюлган талаптар, көзөмөлдөр, ошолордун менен бирдикте биздин мектеп администрациясынын мугалимдерге койгон талаптары, мугалимдерге койгон көзөмөлдөрү, ошондой эле окуучуларыбыз менен бирдикте чогуу ынтымакта иш алып баруубуздун негизинде дайым ушундай ийгиликтерге жетебиз. Анткени баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Мугалим күндөй тийсе чачырап, окуучусу гүл сыяктуу бажырайып ачылат. Андыктан мугалим бул күн болуш керек. Качан гана ошо күндөй ачылса, ошондо гана окуучусу гүлдөй бажырайып ачылып, ошондо гана ортодо бир жылуулук пайда болуп, ошонун негизинде гана ийгиликтер жаралат. Ошондой эле издениш десең ийгилик жаралат дейт. Биздин 1-мектептин мугалимдери аксакалынан жаш келген мугалимге чейин өзүнүн тарбиясын, билим берүү педагогикасын, методикасын үйрөтүп, ушундай буга чейинки жетишкен ийгиликтерди баягы өзүмчүл болбостон, тескерисинче ошол ар бир келген муунга үйрөтүп, ошол 1-мектептин буга чейинки талабын сактап, кийинки муундарга үйрөтүп, окутуп келишет десем мен жаңылышпаймын. Рахмат. Айнур айым, кайра эле кезексизде жок микрофон берип эле коңуз. Бул аудиторияныкы. Айнур айым, айтсаңыз, мына азыр биз 2-3 мектепти айтып өттүк, ошол ийгиликти жаратууда мугалимдер башкы орунду ээлейт. Эмне себептен башка мектептерде мындай кантип айтсам экен, эми аларды баягындай жок жаман дештен алысмын, бирок ошентсе дагы мындай ушул азыр саналып өткөн мектептердин деңгээлине чыгуусуна эмне мындай тоскоол болуп атат да аларгачы? Же сиздер бул мектептерге мындай тандап аласыздар мугалимдерди? Анан көбүнчө ата-энелердин кызыгуусу дагы ушул мектептерге келип такалат да, баарында элечи. Жакшы суроо, рахмат. Албетте Мелис мырзагайым абдан туура белгилеп өттү. Ар бир мектеп болобу, мектепке чейинки билим берүү болобу, мектептен тышкаркы билим берүү болобу, бардык жерде биринчи кезекте ошол мектептеги жамааттын ынтымактуулугу, биримдүүлүгү, алардын педагогикалык чеберчилиги, алардын изденүүчүлүгү чоң роль ойнойт. Эми биздин шаарыбызда 5 жаңы типтеги мектеп бар.
бул жаңы типтеги мектептерибиз биринчи мектеп гимназиясы, Жаңы типтеги деп кантип? бешинчи, азыр түшүндүрүп атам. 9-чу, 10-чу жана 14-чү мектептерибиз бул жаңы типтеги мектептер деп саналат. 10-чу мектеп кайсы жерде? Тайгараев айыл өкмөтүндөгү Тоғомай кош маселасында 10-чу мектеп. Эми бул аталган мектептердин ичинен 5-өө гимназия мектептери. Бул мектептер гуманитардык сабакты тереңдетүү окутуучу мектептер болуп саналат. Айрым предметтерди, айтайлык орус тилде, англис тилде, тарых сабактарын, кыргыз тил сабактарын жумасына тереңдетип көбүрөөк саат менен окутушат. Ал эми биздин Сатыбал Давлет Сатыбалдагы номер 14-чү лицей мектебибиз. Бул мектебибиз табигый сабактарды, физика, математика, химия, биология сабактарын тереңдетип окутуп, кесипке багыт берүү жагы менен өзгөчөлөнөт. Ошондой эле биздин айтып өтө турган сөзүбүз бул биздин шаарыбызда 2 мектеп, 9-чу жана 14-чү мектептерибиз бул республикалык деңгээлдеги инновациялык мектеп деген статусту алып жүрүшөт. Бул инновациялык статусту алып жүрүү үчүн ал мектептин ичиндеги педагогикалык жамааттын билим деңгээли, ошондой эле ошол эле мектептин материалдык техникалык базасы, азыркы учурда айтып жаткан санариптик талаптарга ылайык шайкеш келүүсү деген көптөгөн талаптар бар. Мына ушуларга туура келет. Айтайын дегеним, биздин бир эле ушул жаңы типтеги мектептерибиз эмес, жалпы орто билим берүүчү мектептерибизде дагы билим сапаты жакшы. Быйылкы окуу жылында биз 55% менен билим сапаты жыйынтыктап атабыз. Өздөштүрүү боюнча окуучулардын. Мына быйылкы окуу жылында Роза Азимов атындагы номер 13-чү орто мектеби жөнөкөй эле мектеп, алтын тамганын ээси болушту. Айнур айым бул жерде мейли уланта бериңиз. Ошондой эле өткөн окуу жылында 21-чи орто мектеп жөнөкөй мектеп бул алтын тамганын ээси болушту. Өткөн окуу жылында 19-чу орто мектеп жөнөкөй эле орто мектеп алтын сертификатынын ээси болушту. Балким биздин бул мектептерибиз мактана албай жаткандыр башка мектептер сыяктуу. Тамашалап койбойм, Анан бул биринчи мектептерге кызыккан себеп бул жерде орус тилдүү. Окутуу жалаң орус тилинде жүргүзүлөт. Бирок мен айтпайм буларда иш жок деп, албетте мыкты окутушат. Бардык мектептерибизде бирдей талап, бирдей жардам. Ошондой эле ошол мен айтып өтпөсөм болбойт. Мына биздин өкмөт тарабынан, билим берүү министрлиги тарабынан бардык мектептерге компьютерлерди жайгаштырдык, интерактивдүү доскаларды берип атабыз. Ошондой эле ар бир мектептерде методисттер, акыркы учурда методисттердин штаты ачылганы бул өзгө чоң жардам болду да. Биздин билим берүү бөлүмүнүн алдындагы 5 киши ушулдук билим берүүнү жетектеп отурушат. Ошондой эле балдарды сабакын көзөмөлдөө, алардын ден соолугун, өмүрүн коопсуздугун сактоо максатында видео наблюдениялар, байкоолор орноштурулган. Булардын баарысы ошондой эле ысык тамакты айтпай өтсөм болбойт бул жерде. Айтыңыз. Мына өзүңүздөр көп болдуңуздар. Быйыл республика боюнча мына түштүк региондо эң жападан жалгыз 13-чү мектебибиз бул шашке тамагы Япон элчилигинин колдоосу менен мына абдан сонун ысык тамак балдарга берилип жатат. Бул дагы балдардын ден соолугу жана билим сапатын көтөрүүгө чоң жардамы тиет. Мына ушундай пландарыбыз алдыда көп. Бирөөсө деги эле жалпылаганда биздин шаардагы мектептерибизди биз жакшы деп айта алабыз. Мен бул суроону Айнур айым бекеринен бергеним жок да, мен билем бардык мектептер жакшы экенин. Себеби дегенде ата-энелер, азыр көрүүчүлөр башка мектептер туурасында маалымат алсын деген ниетте сизге бердим. Себеби дегенде биз билгенден ошол бир-эки эле мектепке баягындай ата-энелердин болгон кызыгуусу, башка райондордо жашаса деле, башка аймактарда жашаса деле ошол мектепке берем деп жабышкандар болот да. Анан бул нерсе албетте ал мектептин билим сапатын дагы да төмөндөтөт. Себеби дегенде бала көбөйгөн сайын мугалим деген жетишпейт дагы билим берүүдөчү. Аны дагы мен ойлойм ата-энелер туура түшүнүш керек депчи. Себеби ар бир ата-эне өзү жашаган аймактагы мектептерге берсе болот экен. Себеби дегенде мына азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, телекөрүүчүлөргө маалымат берип, бардык мектептен ийгиликтерди жаратса болот. Бардык мектептерде тең бирдей билим берилет, мындай айтканда. Ошол нерсени айтып кетейин дедим. Эми дагы кошумча сизге суроо да. Мугалимдер дагы буга кошумча жооп беришсе болот. Эми биз сентябрдан азыр билбейбиз, алдын ала айта албайбыз кандай окуу процесси жүрөт. Мүмкүн онлайн жүрөттүр, мүмкүн балдар мектепке бараттыр. Эми ал эпидемиологиялык абалга байланыштуу болот. Ал кандай болот, эми Кудай билет. Ошондуктан азыр мисалы ошол жогоруда эле биз айтып кеттик, балдардын көптүгү боюнча, окуучулардын көптүгү боюнча. Мисалы айрым мектептерде, биринчи мектеп ошол 14-чү мектептерде бир класстын өзүндө эле 40-тан 45 баладан бар класстар бар экен да.
билим берүүдө кандай болуп калат? Алар мисалы мугалимдер ашыкча эле кыйланып кетпейби? Мисалы ошол 45 баланын 1 сааттын ичинде WhatsApp аркылуу ар бирине жооп кайтаруу кандай болуп калат да? Туура. Бул жагын эске алдыңыздарбы? Албетте эске алдык. Бул окуу жылында биз мына ошол эле сан ариптештирүүнүн багытында балдарды 1-класска каттоо электрондук таризе жүргүзүлүп жатат. Мына 16 февралдан башталып, бардык шаарыбыз боюнча мектептерге тиешелүү микро участоктор бөлүнүп берилген. Биз жаңы окуу жылына карата пландоо жүргүзгөнбүз. 1-класска канча окуучуну кабыл алабыз? Бүгүнкү күндө биздин статистикабыз боюнча 1800дөн ашык бала катталган. Ошондой эле ата-энелерге да туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Балдардын билими бул бир эле орус тилдүүдөн көз каранды эмес. Ал кыргыз тилдүү мектептерге бергенде да ал жерде орус тили сабак окутулат, иримдер бар кошумча дегендей. Ушул багыттарда биз мына 1-мектепте көрүүсү алдыда пландарыбыз бар, жаңы мектептин имаратын куруу. Ошондой эле ушул жылы мына 16-мектепке дагы кошумча имарат куруу. Ошондой эле мына 18-мектебизде кыргыз мектепте мына Татынакай мектептин курулушу башталды. Балдар бакчаларында айтып өтөрөйүн, мына мектепке даярдоочу мектептерибиз мына Дача Тилекте мына өзүңөр көрүп күбө болгондой пайдаланууга берилди. 6-бакчабызда жаңы имарат курулуп жатат. Деги эле мамлекетибиз, жергиликтүү бийлик баарысы балдарды камкортулукка алып, жаңы мектептерди куруу маселеси дагы бул маселени жеңилдетет. Ошондой эле бул эле менен чектелип калбастан биз окутууну ар кандай долбоорлор менен ишке ашырып, көп тилдүү дөөлүк деген долбоор бар. Бул ошол эле окутуу орус жана өзбек тилдерине жүргүзүлгөн мектептерде орус тилдүү класстарыбыз бар. Бул да маселени жеңилдетүүчү болуп эсептелинет. Негизинен ошол Эгерде онлайн форматында болуп калса, ошого басым жасап кетсеңиз, эгерде дагы онлайн форматында дистанттык окуй турган болсо, өзүңүздөрдүн мугалимиңиздер кыйланып калбайбы мектептерде? Себеби дегенде практикада биз ошол нерсени көрүп аттык да, мугалимдердин кантип баягы ата-энелер менен мындай пикир келишпей аткандары WhatsApp'тарда тараган учурлар, эми анын жашыруунун кереги жок да, мындайча айтканда пикир келишпестиктер болуп атты. Эгер сентябрдан дагы ошол нерсе баштала турган болсо, биз мындай тескерисинче мугалимдерди ошол өзүнүн ишинен көңүлүн сууп калышына мындай түрткү берип калбайбы дейбиз да. Туура эле ойду айтып жатасыз. Бирок мен ушул айткым келет эле, ушул мугалим калкыначы. Ошол өзгөчө ушул кесиптердин арасынан ушул мугалимди кесипти аркалаган эжеке агайларыбыз өзү башкача инсан деп эсептейм да. Сөзсүз. Ушул балдарды чын дилинен сүйгөн, мына көз жаштарын төгүп кечээ күнү сагынып балдарын, кечээ күнү ушул Алтын Тамгага да жалпырачылык тестилөөгө келген учурда балдарыбызды көрүп аябай кубандык. Анан эми буюрса жакшы тилек, жакшы ниет кылабыз. Ошол кырдаалдар жакшы жакка өзгөрсүн. Анан бардык нерсенин учуру, мезгил көрсөтөт. Бирок биз үчүн окуучу да, ата-эне да, мугалим да абдан баалуу. Алардын ден соолугу, алардын өмүрүнүн коопсуздугу бизди албетте ойлондурат. Биз бул үчүн өзүбүз иш чараларды кабыл алып жатабыз. Жана мугалимдерге жеңилдиктерди берип, аларга методикалык, усулдук жардамдарды көрсөтөбүз. Сабак өтүүдө жеңилдүү, кандай сабак өтсөк балдарга жеткиликтүү болот, кандай сабак өтсөк мындай түшүнүктүү болот, мугалимдин да ден соолугун сактай алабыз, ошол учурда окуучуну дагы окута алабыз деген биздин мындай илимий методикалык иш пландарыбыз бар. Рахмат. Эми ата-энелерге кезек берсек, Айнура айым, мына сиздин да атыңыз Айнура. Айнура эжеке, айтсаңыз, чындыгында биз мугалимдерди ушул 2 ай аралыгында, мисалы буга чейин балдарыбыз кандай кырдаалдарга туш болбосун, эмне болбосун, мындай мугалимдерди күнөөлөгөн учурлар аябай көп болуп кетти эле да, өзүчө мындайча айткандачы. Түнү балдарыбыз жүрсө дагы ошо мугалим күнөөлүү, алар жаман окуп калса да мугалим күнөөлүү. Мындайча айтканда ата-эне, кечиресиз катуу тийсе, бирок айрым ата-энелер өзүнүн ата-эне экендигин унутуп калган болчу да. Ушул 2 ай аралыгында эстерине келди деп айтсак болобу? Албетте болот. Албетте болот. Себеби ушул онлайн сабактарды өтүп атканда биз мугалимдер, ата-энелер дагы өзүбүз группабызда сүйлөшүп турдук. Балдардын жетишкендиктерин ошол жерде класс жетекчи айтып турду бизге. Бардык кырдаалды мугалим түшүндүрүп турду. Чындап эле мугалим өтө бир оор кесиптин
ээлер экенин биз билдик, сездиңиздер. сездик. Сиздин каалоо тилектериңиз эмсе мугалимдерге? Биздин эфирибиз соңуна чыгып баратат. Жалпы эле ошол мугалимдерге Жалал Абад шаарындагы, айрыкча ошол менин кызымды тарбияны берип аткан Жалал Абад шаарындагы номер 5 мектеп гимназиясынын жалпы жааматына, ошондой эле билим берүү бөлүмүнүн Рысбек Өмүрзаковичтин жетектеген жалпы жааматка ыраазычылык билдиребиз. Дайым ишиңиздерде ийгиликтер болсун, урматтуу мугалимдер, бар болуңуздар. Рахмат окуучуларга берсек, бүтүрүүчүлөргө дагы бир ирет өздөрүнүн каалоо тилектерин ата энелерине айтып өтүп алсын. Биринчиден, бул ата энелерге чоң рахмат, анткени мен бул жылы аябай көптөгөн конкурстарга катышып, алтын тамга жана орто аябай стресс болуп, ошондуктан ата энеме чоң рахмат. Мени колдоп, мага ар дайым жардам берип турганына чоң рахмат. Жана эжеке агайларыбызга, класс жетекчиме Маримкан Курманбековна, сизге да чоң рахмат. Рахмат. Биз айтыңыз. Биз Жалал Абадтын эле мугалимдерине эмес, дүйнө жүзүндө мугалимдерге эң чоң рахмат айтышыбыз керек. Биз мугалимдердин өтө оор кесибин эми түшүнүп жатабыз. Мугалимдер бизге экинчи идей апабыз эле болуп калган экен. Мугалимдерди дагы 2 ай аралыгында өтө сагындык, өтө көргүбүз келди. Мугалимдерибизди биз кеткенден кийин келип турушубуз керек да. Эч качан унутпашыбыз керек. Мугалимдерибизди дайым эстеп жүрүшүбүз керек. Жана бардык мугалимдерге эң чоң рахмат, таазим этебиз мугалимдерге. Жана Бекмамат Осмонов атындагы мектептин директоруна, завучтарына, организацияга эң чоң рахмат. Бизди ушунчалык колдоп, бизди ушунчалык барып, бизге ар бир жакшы сөзүн айтып турганына эң чоң рахмат. Биз ага эжекелерибиздин ар бир сөзүнө биз өзүбүзгө күч дем алып, ошол көп ийгиликтерге жетиштик деп ойлойбуз. Рахмат чоң. Бул жакта ата энеге дагы берип койсоңуздар. Мен дагы ушу неме менен пайдаланып эфир менен ушу ата энелерге айтып кетким келет. Ошол эми сентябрда билбейбиз да кандай болот, дагы окуу онлайн дагы болуп кала турган болсо, эми андай болбосун, тилек кылайлы, бардыгыбыз эле мектепке барып окусун балдарыбыз. Ошо сабырдуу энелер чарчады. ооба. Сабырдуу болуп, мен бул жерде кичине бир эле неме кошуп кетким келди. Бир күн ошо үй тапшырмасын аткарып, мен өзүм күндө текшерип берип аттым, бирок бир күн катасы менен кылып койгон экен, мен жөнөтүп ийдим эжекесинечи. Эми жөнөтүп ийсек, ошол ар бир тапшырманы текшерип, ошо катасын айтып, кеч болсо дагы жообу келди да. Ошо бардык мугалимдерге ыраазычылык билдирем. Анан ата энелер сабырлуу болсок, ошо колдоп, ошо мугалимдерге дайыма ыраазычылыгыбызды айтып, неметкенден чарчабасак деп ушуну айтайын. Фуркат мырза, эркин микрофон. Урматтуу мугалимдер, эми абалды көрө атасыңар, эми биринчи, экинчи чейректерди Министерство образования гарантия бере албайт, ошондой дистанттык окуу болушу да мүмкүн деп күнүгө министр брифингде айтып атат. Ошон үчүн урматтуу мугалимдер, эми силер мына учурда көрдүңөр кантип сабакты өтүш керектигин, кандай катачылык болду, кандай кемчилик болду, кандай утук жерлер бар экен, ошолорду мен тилеп калам силерге. Даярданык эч качан бизге кем болбойт. Ошон үчүн мен каалоом силерге ошол биринчи, экинчи чейректе материалдарына даярдап көрүп койсок өзүмүзгө жакшы деп ойлойм. Мугалим, да, мугалимдер силерге ошондой сунушум. Аябай сонун сунуш. Сизден. Мугалим көк тиреген мунардайсың. Мугалим бутак жайган чынардайсың. Тарбия таалим берип бөбөктөргө 5 мүнөт бекер карап тура албайсың. Мугалимдин эмгеги чоң башкага, татыктууго, ар ким аны мактаса, баатыр кайдан, акын кайдан, президент кайдан чыкмакчы, мектепте окуп, калем алып жазбаса. Деген ырсаптарында айтылгандай, мугалим болуу бул өтө оор, түйшүктүү кесип. Мына мен мугалимдерге айтарым, ошондой эле ата энелерге, окуучуларга айтарым, кыргыз элинде сабырдын түбү сары алтын дейт. Сабыр кылсак баарын жеңебиз. Мына кечеки эле өткөн
2 айлык аралыктагы окутуу биз мугалимдерге, ата энелер, окуучулар ошондой кыйынчылыктарды кечип өттүк, басып өттүк. Эми мындан кийин Кудай сактасын, кайра эле баягы өзүбүз айткандай 100% көрүшүп окутууга жетпейт. Бирок мугалимдер ушул аралыкта окутуу менен бир канча ийгиликтерге жетишип, үйрөнбөгөн нерсесин үйрөнүп жада калса, канчалаган нерселерди, ийгиликтерди багындырды деп айтсам болот. Андыктан сабырдуу бололу, сабырдуу болсок бардыгын жетишебиз. Баарыңыздарды сабырдуу болукка чакырмакчымын. Айнур айым, сизде жыйынтыктоочу сөз. Чоң рахмат, урматтуу Улкан эжеке, сизге жана сиз менен иштеген эмгек жамаатыңызга абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени биздин ушул окутуу аралыктан жүргүзүүдө сиздердин бизге көрсөткөн жардамыңыздар абдан чоң. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө, ар кандай иш-чараларды уюштурууда, балдарды туура жакка тарбиялоодо жүргүзүп жаткан эмгегиңиздер абдан зор. Андыктан сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Ал эми биздин жалпы Жалал Абад жергебизге ушул биздин балдарыбыздын эмгеги, балдарыбыздын жетишкендиктери жалпыбыздын сыймыгыбыз. Ушул балдарыбыз келечекте туура кесип тандап, эртеңки күндө жакшы кесиптин ээлери болсун. Ушул биз мугалимдер берген тарбиясы балдарга келечектеги мыкты шамчырак жол башчы болсун. Ошондой эле ушул биздин асыл мугалимдерибизге бекем соолук, узун өмүр, үй бүлөсүнө бакыт таалай, талыкпаган чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Алдыда келаткан педагогикалык эмгек өргүсү абдан пайдалуу жана максаттуу өтүүсүнө тилектешмин. Ал эми биздин бөөктөр, сүйүктүү окуучуларыбыз жайкы каникулда абдан этияттанып, ата энелердин тилин алып, алыска кетпей, жакшынакай коопсуздук эрежелерин сактап, соп-сонун дем алып келишин каалаймын. Сиздерге терең ыраазычылык, келип маек куруп бергениңиздер үчүн албетте ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айтат эмеспи, ар бир кесип ардактуу деп, бирок ошол ардактуу кесиптердин арасынан эң ардактуусу, эң сыймыктуусу бул мугалимдик кесип экендиги талашсыз. Бул сыймыкты эч ким эч качан мугалимден талашып ала албайт. Болгону биз ошол мугалимдердин кадырына жетип, эгерде балабыз жакшы тарбия алсын, жакшы билим алсын, коомдо өз мамлекетине кереги тийген инсан болсун деп тилесек, биринчи кезекте ошол балабызга тарбия берген мугалимдерибизди колубузда бар алтындай кадырлап, алардын кадырына жетип, урмат сыйга бөлөлү. Эң башкысы, сентябрда кайрадан эле мурдакыдай жашоо башталсын десек, ар бир адам азыркы учурда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан коюлган санитардык эрежелерди так аткарсак гана биз бул илдеттен арыларыбыз бышык. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.